Меценат Рустам Маманов түрмөдөн чыкса Сокенин сазайын береби? 3 жылга жакын убакыттан бери меценат Рустам Маманов түрмөдө жатат. Аферисттердин жалган жалаасынын курмандыгы болгону, ошондой эле эски бийликтин кысымына кабылганы каңкууланган. Октябрь төңкөрүшүндө Маманов саясий туткундардын шаары менен эркиндикке чыгып, баягыдай эле Эркиндик бульварында сейилдеп, кайра УКМКнын абагына киргизилиптир. Эч жака качып кеткен жок. Соттун адилеттүү чечимин күтүп олтурат. Кандай күндө да иши адилеттүү каралышына тилектешпиз. Баса Рустам мырза түрмөгө жатканы жерский болуп, мүнөзү катаалдаша өзгөргөнүн байкадык. Кыялы чукулданып, ызырынып кетмей жайын байкашыптыр. Түрмөдөн чыксам Сокени өлтүрөм дегени кандай? Кулаган бийлик кыйла кордук көрсөткөнбү? Кыскасы башы аман болсо Рустам Маманов жарк эткен күндөй чыга келсе керек. Ошондо көп нерсени териштиребиз. Булак Азия News гезити. Мекенчил инсандар сабыр кылып туралы. Садыр Жапаров Нуркожоевич бүгүн жанагы ана башчы Текебаевдин анык жүзүн ачат. Ошондой иштен кийин карапайым калк, анын ичинде Кыргызстанда эл бийлиги орносун деген инсандар чогулуп, Текебаев Кыргызстандан тез арада чыгып кетишин талап кылалы. Же мыйзам алдында жооп берсин. Жакшылыкты бул киши билбейт. 2010-жылы ушул адам Кыргыз-Өзбек согушун чыгарган. Аны айтпаса да элге белгилүү. Бул жүзү кара адам. Кыргызстан өнүп өсүшүн каалабайт. Акча болсо болду. Баш мыйзамды да өзүнө ыңгайлуу кылып алган. Ошондуктан мындай жүзү кара адамдарды ээрчибей, Садыр Жапаровду угалы, деп жазат Элвис Мусабекович Алыканов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Сыймык Жапыкеев, Текебаев менин байлыгымды текшербе деген эле намек менен кухняга чай ичкени барды. Бизнесмен эмес, 500 миллиондук байлыгы бар экен. Кайдан алды, текшерип карагыла жана камагыла. Текебаевдин колунан жакшылык келбейт. Менин талабым жана эл да колдойт деп ишенем, деп жазат Талант Анарбаев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Туңгуч президент Акаевди Чыңгыз Айтматов баш болгон кыргыз интеллигенциясы окумуштуулар кланы колдоп, Москвада манты жейин деп жаткан жеринен акыркы рейс. Ал рейс Акаев үчүн 6 сааттан ашык күттүрүлүп турганы менен келип, Кудайдын парманы менен президент болуп калган. Алгачкы жылдары жакшы эле иштеди. Баленин баары балдары чоңое баштаганда, аялынын алкымы ачыла баштаганда башталды. Кийинки президент Бакиевди белгилүү бир областтын эли колдоду. Жалпы кыргыз эли колдогон жок. Ал дагы манты жеп жаткан жеринен, кокусунан президент болуп калган. Бакиевдин деле жакшы иштеген жактары бар. Бирок анысы баласы Максимдин бир туугандарынын кылыктарынан улам көмүскөдө калып кетти. Роза Отунбаева жөнүндө айтпай эле коелу. Аны эл шайлаган эмес. Андан кийин президент болуп шайланган Атамбаев 6 жылда Кыргызстандын ашмалтайын чыгарды. Ансыз деле карыз болуп турган Кыргызстанды ого бетер карызга батырды. Сокени баарыбыз билебиз. Атамбаевдин колдоосу менен, админ ресурстардын күчү менен президент болуп калган. Өзү күрөшүп болгон эмес. Бул кишини да белгилүү бир топ колдогон. Жалпы кыргыз эли эмес. 4 октябрда бийликчил партиялар добуштарды сатып алып өтө чоң ката кетиришти. Алар мурдагыдай эле элди сатып ала берсе болот деп ишенишкен. Бирок эл өтө катуу чыңалып турганын сезишкен эмес. Эл деген сел. Заматта ак үйдү басып алды. Бийликти 3-чү рет төңкөрүп салды. Түрмөдө эч жазыксыз олтурган Садыр Жапаровду бошотуп, биздин президентибиз болосуң дешти. Жапаров болсо, мен мындай жол менен болбойм. Мени президент кылгыңар келсе, мени уккула. Силерге мыйзамдуу жолун көрсөтүп берейин деп шарт койду. Эл ал шартты аткарды. Кворум бир эле жолу эмес, 3 жолу болду. Садыр аба бир айга жетпеген убакыт иштеди. Эми президенттик шайлоого даярданып жатат. Мурдагы президенттердей болуп, ыйгарым укуктарын өткөрбөй койгон жок. Президентти эл шайлаганы менен андай даражага Аллах Таала чыгарат. Ушуну унутпашыбыз керек. Аллах Акаевке да шанс берген, бирок ал шансын пайдалана алган жок. Аллах Бакиевке да шанс берди, ал дагы жараган жок. Аллах Атамбаевке да, Сокеге да шанс берди, тилекке каршы көрпенделик кылып коюшту. Эми алдыда президенттик шайлоо болгону жатат. Калбырдан иргелип олтуруп, экөө эле калчудай болуп жатат. Жапаров жана Мадумаров, Менимче буйруса Садыр аба ишенимдүү түрдө өтөт.
Себеби төмөнкүдөй хадис муну ырастайт: эгер эл чогулуп келип бирөөнү падыша кылып шайласа, анда Аллах ошол кишиге жардам берет. Садыр аба буйруса 1 эмес 2 мөөнөткө шайланат. Ал супер президент болуп албайт. Антүүгө эч кандай негиз жок. Кыргызстан гүлдөп өнүгөт. Мен Саид Нурсинин бир сөзүн жакшы билем. Түркистан жана Хиндистан исламдын 2 баатыр уулдары. Бир күн келет, булардын ар бири бир материкти башкарышат. Түркистан ичинен Кыргызстан лидер. Кыргыздар бир гана Кыргызстанды эмес, бүткүл Орто Азияны башкарат буйруса. Керек болсо бийлиги Орусияны да камтыйт келечекте буйруса. Эмки кезек Пакистан менен Индияда, деп жазат Жуке Чикагский өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Өмүрбек Текебаев кыргыз элинин талабына, каалоосуна каршы чыгып, эл душманы экенин далилдеп койду. Элдин канын соруп, жакырчылыкка алып келген, чириген системаны кулаткысы келбейт. Өзү жазган, баласындай бап эстеген кыргыз элине бир тыйынча пайдасы жок конституциясын сактап калууга аракет кылып жатат. Аракети кыргыз элин кызыктырбайт. Батыштын мыйзамы кыргыз эли үчүн эмес. Бул мыйзам кыргыз элинин түбүнө жетет. Мамлекетибизди жоготууга алып келет. Өзүнө эле буйрусун. Элибизди вы никто деп жаткан адам кантип кыргыз элине жакшылык алып келет? Жакшылык күтүүгө болбойт. Элдин аркасы менен бийлик адамы жогорку кеңештин депутаты болуп жүргөнүн унутуп калганго. Кыргыздын уучу кур эмес, намыскөй эр азаматтарыбыз эл бузарларды, саткындарды кечирбейт. Азаматсыздар, туура маселени көтөрүп чыктыңыздар, колдойбуз, деп жазат Салтанат Урулдаева өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Садыр Жапаров: Кытайдын карызын жетим тоонун сырьёсу менен кутулса болот. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров КТРКнын имаратында өтүп жаткан де-факто гезитинин башкы редакторунун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Биз гендерди эч качан башка мамлекетке бербейбиз. Бирок Кытайдын карызын жетим тоодогу сырьё менен кутулсак болот экен. Бул кенде 50 миллиард долларга бааланган сырьё жатат. Эгер биз Кытайдын карызын ошол кендеги сырьё менен кутула турган болсок, биз аларды киргизбей туруп чек арага жеткирип беребиз. Бул бир жолу, башка дагы 2-3 варианты бар. Эми аны кийин сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз, деди ал. Булак медиа центр чекиткейи. Антонина Шевченкону Садыр Жапаров биринчилерден болуп куттуктады. Садыр Жапаров Кыргызстандагы саясатчылардын арасынан биринчи болуп Антонина Шевченкону куттуктады. Бул тууралуу Өз Булактар билдиришти. Маалыматка таянсак, президенттикке талапкер Садыр Жапаров спортчуга Кыргызстандын атынан дүйнөлүк аренада татыктуу катышып жаткандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жапаров ага бекем ден соолук, спорттук узак өмүр жана жаңы жеңиштерди каалады. Эске салсак, UFC уюмунун кыргызстандык мушкери Антонина Шевченко 22 ноябрда Лас-Вегаста өткөн мелдеште мыкты кармаш көрсөткөнү үчүн $50,000 бонус алат. Бул тууралуу промоушендин башчысы Дана Уайт UFC 255 мелдешинен кийинки маалымат жыйынында билдирди. Турнирде Антонина бразилиялык Ариана Липски менен кез келип, экинчи раундда мөөнөтүнөн мурда техникалык нокаут менен уткан. Пантера каймана атка конгон Антонина Шевченко экинчи бөлүктө атаандашын жерге жыгып, башына удаасы менен урган соккуларынын жыйынтыгында жеңишти камсыздаган. Липски жерде жатып эч кандай каршылык көрсөтө албай калгандыктан кылыс беттешти токтоткон. Жеңиштен кийин UFC адистери Антонина промоушенде алгачкы ирет техникалык нокаут менен утканын, бул ирет ал грэпплинг ыкмасын мыкты колдонгонун белгилешкен. Бул мелдештин башкы беттештеринин биринде Антонинанын бир тууган Валентина Шевченко эң жеңил салмактын чемпиондук титулу үчүн бразилиялык Дженнифер Маяны утту. Муну менен ал чемпиондук наамын 4-чү ирет коргоп калды. Булак коом чекит пресс. Темир Асанбеков: референдумду күчкө салып өткөрсө тирешүүлөр курчуйт. Жаңы конституциянын долбоору жарыяланар замат неге аны жедегендер көп болууда. Азыркы бийликтин аткаруу милдетин алып турган топ өтө оор саясий ката кетирип алышты. Баш мыйзам долбоорун атайын талкуулоо кеңешин түзүп туруп, баардык коомдук уюмдардын биргелешкен чечими менен гана кабыл алганда туура болмок. Азыркы сунушталган конституциялык долбоорду көргөндө эл арасында жаңы бийликке нааразычылыктар күчөй баштады. Эгерде бул маселени Садыр Жапаров тез арада токтотпосо, кесепети катуу болот.
референдумду күчкө салуу менен өткөрсө сөзсүз түрдө саясий тирешүүлөр башталат. Булак Азия News гезити.